Эми контрабанда менен алектенгендерге каршы ок атылат. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикерим Алимбаев мындан ары контрабанда менен алектенгендерге каршы ок атыларын билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Ал аткезчилер күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн качып, көбүнчө барчу жерине жетүү үчүн айланма жол менен кетип жатышканын айтып, мыйзам жол берсе, аларга каршы ок чыгарууга тапшырма берди. Бул жерде бийликтин жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү турушат. Аткезчилердин токтоосун талап кылышканда алар баш ийбей катышат. Эгерде мыйзам уруксат берсе, мындай учурларда курал колдонуңуз, болбосо эл түшүнбөй аткезчилик менен алектенип жатат деди. Ысык Атада камактагы адам качып кетти. Учурда аны кармоо үчүн посттор коюлду. Бүгүн 10 октябрда эртең менен 1995 жылы туулган Акматов Тилек Турсуналиевич Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан качып кетти. Бул тууралуу Супер KG порталына Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ал 2021 жылдын 8 октябрында Ленинская айылындагы үйлөрдүн биринде оорулук кылган деген шек менен Ысык Ата районунун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын бардык өздүк курамына эскертүү берилип, посттор орнотулуп, бардык керектүү ыкчам издөө иш-чаралары оперативдүү кызматкерлер тарабынан жүргүзүлүүдө деп билдиришти милициядан. Талибан Тажикстанга кол салууга толук даяр. Бул тууралуу Revised Side of the Medal Telegram каналы талиптерге шилтеме берип жазат. Маалыматта Ансаруллах жамаатынын башчысы Махди Арсалан Тажикстанга кирүүгө даяр деп айтылат. Эске сала кетсек, буга чейин ал Тажикстанда халифат куруу ниети бар экенин билдирген. Маалыматка ылайык, тажик талиптердин лидери Оганстандын Тажикстан менен чектеш аймактарынын башчысы болуп тайындалган. Учурда Ансаруллах тобу Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялуу аймагынын жана Хатлон облустунун Шамсидин Шохин районунун бир бөлүгү болгон Дарбас аймагы менен Оганстандын чектешкен аймактарын көзөмөлдөп жатат. Буга чейин Түндүк Чыгыш Бадахшан аймагынын губернаторунун орун басары Нисар Ахмад Ахмади Оганстандын жаңы бийлиги Тажикстан менен чектеш аймакка согуштук жүрүшкө жөнөтүү үчүн атайын топ түзүлгөнүн билдирген. Белгилей кетсек, эки өлкө ортосундагы мамиле талиптер бийликке келгенден тартып бузула баштаган. Ал эми сентябрь айынын соңунда Бунун баш ассамблеясында Эмомали Рахмон Оганстанда эркин шайлоо өткөрүлүп, өкмөт өлкөдө жашаган бардык этностордун өкүлдөрүнүн түзүлүшү керектигин айткан. Ошондон тартып эки өлкө ортосундагы мамиле кыйла чыңала баштаган. Катарда Талибан кыймылы АКШ делегациясы менен жолукту. Каралган маселелер. Афганистандын тышкы иштер министрлигинин жетекчиси сүйлөшүүдө Афганистан АКШны аба мейкиндигин бузбай, аларды ички саясатына кийлигишпөөгө чакырганын белгилеген. Афганистандын Талибан кыймылы түзгөн жаңы өкмөт мүчөлөрүнөн турган делегация Катар шаарында АКШ өкүлдөрү менен жолугуп, Кабул менен Вашингтондун мамилесинде жаңы барак ачуу маселесин талкуулады. Бул тууралуу РИА Новости Афганистандын убактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Маттакинин айтымына таянып кабарлады. Матаки журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сүйлөшүүдө Афганистан АКШны аба мейкиндигин бузбай, аларды ички саясатына кийлигишпөөгө чакырганын айткан. Бул талиптердин бийлик басып алгандан кийинки расмий биринчи жолугушуусу. Ошондой эле Катарда болгон сапары убактылуу өкмөттүн чет жакка чыккан биринчи иш сапары болгону айтылды. Афганистан өкмөтүнүн делегациясы АКШ өкүлдөрү менен эки өлкө ортосундагы мамиледе жаңы барак ачуу, Афганистанда гуманитардык жардам көрсөтүү жана Дохада түзүлгөн тынчтык келишимин аткаруу маселелерин талкуулашты, деди Маттаки. Ал сүйлөшүү жекшемби күнү да уланаарын кошумчалаган. Тышкы иштер министрлигинин жетекчисинин айтымында, Афган тарап америкалыктардан аба мейкиндигин бузбай, ички иштерине кийлигишпөөнү талап кылган. Ошондой эле өлкөнүн тышкы активдерин тоңдуруп коюу тууралуу да сүйлөшкөн. Өз кезегинде АКШнын делегациясы Афганистанга коронавируска каршы вакцина берерин убадалаган. АКШнын аскерлери Афганистанда 20 жыл тургандан кийин 2021 жылдын августунун соңунда толугу менен чыгып кетти.
Август айынын башында Талибан кыймылы Афганистандын аскер күчтөрүнө чабуулун активдештирип, 15 августта Кабулду басып алган. Анын эртеси эле согуш токтогонун жар салышкан. Августтун акыркы 2 жумасы америкалык аскерлердин көзөмөлүндө болгон. Кабул аэропортунан батыштын жарандары жана алар менен кызматташкан афгандар массалык түрдө эвакуацияланган. 31 августка караган түнү дээрлик 20 жылга жакын Афганистанда болгон АКШ аскерлерин Кабул аэропортунан чыгарып кетишкен. Сентябрь ичи талиптер убактылуу өкмөттүн курамын бекитип, чет мамлекеттерден расмий өкүлдөрдү кабыл алып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргызстан, Россия жана башка бир катар мамлекеттерде тыюу салынган уюм. АКШ аскерлерин Борбор Азияда жайгаштырууга Москва каршы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ армиясын Борбор Азия республикаларына жайгаштыруу боюнча Москванын чечкиндүү позициясын эске салды. Лавров Европалык бизнес ассоциациясынын мүчөлөрү менен болгон жолугушууда Афганистандан аскерлер чыгарылгандан кийин Америка контингентин Борбор Азияга жайгаштыруу маселесин көтөрдү. Биз батыштагы бардык кесиптештерибизге Афганистандагы аскердик инфраструктураны Борбор Азия республикаларына которууга же жаңы аскердик инфраструктура түзүүгө каршы экенибизди дайым эскертип келебиз, деди дипломат. Лавров белгилегендей, мындай чечим Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чоң коркунуч жаратат. Анткени ал башка өлкөлөрдү автоматтык түрдө террорчулардын бутасына айлантат. Ошондой эле орусиялык саясатчы АКШнын Афган качкындарына карата саясатын кескин айыптады. Учурда көбү Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандык качкындарды 1-2 айга алып тургула. Анан биз аларды өзүбүзгө алабыз. Биз аларга документтерди даярдашыбыз керек деп көндүрүп жатышат. Эгерде алар көп жылдар бою батыш өлкөлөрү менен америкалыктар жана башкалар менен кызматташса, документтерди даярдоого 2 ай керекпи, деди Лавров. Москва үчүн биринчи кезекте өзгөчө Афганистандагы абалдын корчушуна байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн туруктуулугу маанилүү деп жыйынтыктады Лавров. УКМК. Кафедеги жаңжалга Ташиевдин тиешеси жок. Жалал-Абад шаарындагы Достук кафесинде чыккан чыр боюнча УКМК маалымат таратты. 18 августка караган түнү Жалал-Абад шаарындагы Достук кафесинде официанттын денесине залал келтирип, белгисиз тарапка качып кеткен адамдар УКМКнын төрагасына туугандык байланышы бар экени тууралуу жалган маалыматтар жарыяланды. Бул жаңжалды уюштурган адам УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы эмес жана ага эч кандай тиешеси жок. УКМК төрагасы аталган ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кармоо үчүн жергиликтүү ички иштер органдарына ар тараптуу жардам көрсөтүүнү тапшырды деп айтылат. Жалал-Абад шаарындагы Достор кафесиндеги иш боюнча мен да видео кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Жалал-Абад шаарындагы Достор клубунда кичине түшүнбөстүк иштер болгон. Ошол иш боюнча мени Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин тууганы деген видео чындыкка дал келбейт экенин мен тастап коюуну туура көрдүм. Мен ал киши менен эч кандай тууганчылыгым жок, кудалыгым жок, катташым жок, эч кандай байланышым жок. Ал иш боюнча Жалал-Абад шаардык ички иштер органында тергөө амалдары жүрүп жатат. Ушул видео кайрылуу менен ал киши менен эч кандай менин байланышым, тууганчылыгым жок экенин тастап коюуну туура көрдүм. Осло. Жоламан Шашынбеков дүйнөлүк рейтингде 10 тепкичке жогору көтөрүлдү. Кыргыз балбаны Жоламан Шашынбеков Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда күмүш байге уткандан кийин дүйнөлүк рейтингде күрөшүү боюнча 60 кг салмакта 3-орунга жайгашты. Мындай маалымат дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтына жарыяланды. Кыргыз балбаны 54 упай менен рейтингде 3-орунга жайгашты. Ал эми рейтингде 1-орунда Жоламан Шашынбеков, финалда жеңилген молдовалык Виктор Чабану турат. Анда 76 упай бар. 2-орунга Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарында алтын байге уткан кубалык Луис Альберто Санчес 68 упай менен жайгашты. Жоламан Шашынбеков дүйнө чемпиондугунун финалында Виктор Чабануга 9-3 эсебинде жеңилип калган. Жоламан Шашынбеков буга чейин дүйнөлүк рейтингде 13-орунда турчу.